Унаасын алдап алып кетип ээсин өлтүрүп койгон деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Ушул жылдын 22-октябрында Чычкан капчыгайынан кырсыкка учураган ВАЗ-21074 унаасы табылган. Алгач айдоочу ролду башкара албай калышы мүмкүн деген божомолго токтолушкан. Себеби унаа капчыгайда чоң ташка такалып турган, салондо жаш жигиттин сөөгү табылган. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жеринде кароо жүргүзүп, темейки кырсык болбогондугун аныкташкан. Бирөөлөр атайын жасап коюшу мүмкүн деген шек менен иликтөө иштери жүргүзүп, көз жумган жигиттин Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринин тургуну 2001-жылы туулган жаран экендигин аныкташкан. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, ИИМдин бөлүмдөрүнө кабар берилген. Окуядан бир күн мурун Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө тигил цехтардын биринде иштеген 2001-жылы туулган жаран Toyota Crown унаасын айдап чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын айтып, бир арыз келип түшкөн. Буга байланыштуу Бишкек шаардык милиция кызматкерлери издөө жарыялашкан. Тыкыр иликтөөнүн натыйжасында Чычкан капчыгайында сөөгү табылган жигиттин Бишкекте изделип жаткан адам экендигин аныкташкан. Бул факты боюнча милиция башкармалыгына катталып, башка бөлүмдөргө дагы кабар жөнөтүлгөн. Камераларды кароо учурунда айтылган Toyota Crown унаасын белгисиз адам айдап бараткандыгын көрүшкөн. Унаанын изине түшкөн милиция кызматкерлери соода комплекстердин биринде иштеген Чүй облусунун 1998-жылы туулган жаран экендигин аныкташкан. Ал адам суракта унааны 21-октябрдын түнүндө социалдык тармактагы жардамалардан көрүп, $8700 эч кандай ишеним катсыз сатып алгандыгын айткан. Бул маалыматтын негизинде Кадамжай районунун 1993-жылы туулган тургуну колго түшкөн. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда, шектүү унааны алдап алып, андан кийин сатып жиберген. Андан соң унаанын ээсин акчаңды берем деп алдап чакырып, өзүн ВАЗ-21074 унаасына салып, Чычкан капчыгайына бараткан жолдо сабап өлтүрүп, кылмышты жашыруу максатында өлгөн жигитти унаанын ичине жаткырып сайга түртүп жибергендигин аныктаган. Эске салсак, 2021-жылдын июнь айында Москва шаарынын Екатеринская көчөсүндө токтоп турган ВАЗ-2107 унаасынын артка отургучунан белгисиз аялдын сөөгү табылган. Алдын ала өздүгүн тактоо учурунда 1977-жылы туулган Кыргызстандын жараны экендигин аныкташкан. Иликтөө иштери Кыргызстанда дагы жүргүзүлүп, ушул эле кылмышка шектүү катары Баткен районунун тургуну кармалган. Бирок далил жетишсиз болгондуктан кайра кое берилген. Учурда Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Кошумча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бажы кызматы менен сот аткаруучулар кызматында мамлекеттик бийликке жана сот адилеттигине каршы жасаган кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, 2023-жылдын июль айында Ош облустук соту аткезчилик менен алып келинген 24 тонна кальян тамекисин мамлекетке конфискациялоо чечимин кабыл алган. Соттун чечимин Кара Суу райондук сот аткаруучулары ишке ашырышы керек болчу. Бирок алар мамлекеттик салык кызматынын Кара Суу району боюнча жооптуу адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, аукциондо сатуу үчүн конфискацияланган товарды түштүк бөлүмүнө жөнөтүшкөн. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын айтымында, саммит 2-3 ноябрда өтмөкчү. Өлкө лидери уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерин талкуулап, көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын камтыган Астана актысын жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясын кабыл алышаарын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров маданият кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, аларга жан дүйнөнү байыткан, жашоонун жарык кылган чыгармалары үчүн ыраазычылыгын билдирген. Сиздер элибиздин үрп-адатын, руханий маданиятын жана тарых таржымалын тереңдеп түшүнүүгө, ошону менен катар социалдык маданий байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө болуп келесиздер. Өз ара түшүнүүгө жана жан дүйнө бейпилдигине көмөкчү болуу менен бирге ар кыл маданият, ар түрдүү улуттар ортосунда көпүрө болуп алака мамилени чыңдайсыздар деген өлкө башчы.